Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыңдар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 16 июнь 2022 жыл мен Бишкек шаарынын батыш тарабы Новопавловканын башталышында жүрөм туғандар. Ошол жерден бир сатылуучу үй бар экен, ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин дегем. Азыр мен турган жер Фрунзе жана Абаканская көчөсүнүн кесилишинде турам туғандар. Сатылуучу ушул Абаканская көчөсү менен бир аз эле басып, оң тарапка кайрылганда бұл чоң трассанан кийинки Советская көчөсүндө жайгашкан. Анан бұл чоң Фрунзе көчөсүнөн көптөгөн маршруткалар өтөт туғандар. Бишкек шаарына жана бул жакта батыш тарап карай Карабалтага, Машине базарыга, Ваян Антоновкага карай өтүшөт туғандар. Анан бул жерге Киркомстром жакын болуп калат. Бир аз эле бассаңыздар Киркомстром жана сатылуучу үйгө ушул жерден аралык 240 метр көргөзсү туғандар. Анда эмесе мен сатылуучуга карай жол алдым. Сиздер ылайыктан басып өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар. Анан айта кетчү нерсе ушул Абаканская көчөсүнүн чыгыш тарабы шаарга карайт экен, анан бул жагы Новопавловка карайт тугандар. Новопавловка айыл өкмөтүнө карайт. Көчөнүн бул жагы Новопавловка, бул жагы Бишкек шаарына караштуу. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгарылыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул мына көчө тараптан көрүнүшү көрүп турганыңыздардай ворота орнотулган жана бул жакта гараж тили бар экен. Азыр короосуна кирейин да калган маалыматтарды берейин тугандар. Мынакей бул короосунун көрүнүшү тугандар. Көрүп турганыңыздардай алып тарабы стяжка. Бир 3 машина деле кенен баткыдай эле жер бар экен. Кошуналар менен болгон чегара бар. Пескоблок менен тосулган тугандар. Анан видеону өткөрүп жибербеңиздер. Мынча алды тарабы ичи экен деп. Жеринин аянты 10 сотук тугандар. Азыр арты тарабында чоң жерлер деле бар. Бир аз бул кирген тарабына гараж курулганга байланыштуу бир аз ушундай ичке көрүнүп калыптыр. Негизи боюнча жеринин аянты 10 сотук тугандар. Су, свет бар, канализация, природный газ теле бар экен. Анан светти 3 фазалуу жана отопление бар, ал көмүр, электр энергиясы жана газ менен иштейт экен тугандар. Мынакей. Мына ушундай көрүнүштү. Так. Мектеп. Жакын жерде 2 мектеп бар экен, садиктер бар тугандар. Бул жакта көпчүлүгүңүздөр билген Глобус, Фрунзе супермаркеттери жана бир аз эле чыгышты карай бассаңыздар бар Павловко, Кудай берген Дордой Моторско деле анча деле алыс эмес тугандар. Эми үй жөнүндө айтсак, узун турасы 12ге 10 экен. Толук түрдө кирпич менен бүтүрүлгөн тугандар. Жеринин аянты 10 сотук ал жөнүндө деле айттым жана техпаспорт, кызыл китеп баары бар тугандар. Азыр биринчи болуп бул үйдүн ички тараптарын сиздерге көргөзөйүн. Андан соң бул жак менен түз чыкканда үйдүн арт тарабында жаш бактары, алма бактары, жер жемшекеңе жерлери, отункана сарайлары бар экен. Аларды деле бир жекеден көргөзөм. Бул мына гараждын үйдүн ички тарабынан көрүнүшү. Бул жактан өзүңүз киргенге жер жана көчө тараптан сиз машинеңизди алып кирсеңиз болот. Бул деле пескоблок менен бүтүрүлгөн тугандар. Анан айта кетчү нерсе, үйдө 2 кондиционер орнотулуптур. Кондиционер деле бар. Жай айларында салкын. Мынакей, алды тарабында ушундай навес бар экен. Навестен түз өтсөк бул жакта үйдүн негизги кирүүчү эшиги жайгашкан. Мына ушундай темир эшик орнотулуптур тугандар. Тепкичтери кафель. Андан түз өтсөк бул жакта прихожка. Потолок пластик экен. Дуалдар обой, пол, бардык эле бөлмөлөрдүкү жайгаштан болгон пол. Ушул жерден оң тарапка кирсек санузел жайгашкан тугандар. Азыр биринчи бөлмөлөрүнү көргөзөйүн, андан соң чыгып санузел деле көргөзөм. Андан түз өтсөк бул жакта мондай коридор, потолок пластика, дуалдар обой экен тугандар. Анан ушул эле жерден сол тарапка кайрылсак кухня жайгашкан. Дуалдары кээ бир жерлери кафель, кээ бир жерлери обой, потолок пластик экен тугандар. Ички тараптан суу чыгарылып раковина орнотулуптур жана түштүк тараптан пластик терезе орнотулган. Мына ушундай көрүнүштө тугандар. Жана отоплениянын котел деле ушул кухняда орнотулуптур. Жана айткандай эле газ менен, электр энергиясы менен жана көмүр менен жылытат үйдү тугандар. Анан ары кайра ушул жерден түз өтсөк, бул жакта бир мондай бөлмө. Потолок гипсокартон экен. Дуалдары шпаклевка жана ылдый тарабы МДФ. Бул жактар МДФ, жарымы шпаклевка аткандар. Ушул бөлмөдө кондиционер орнотулуптур жана батыш тараптан чоң терезе деле орнотулган. Отоплениянын батареялары деле ар бир бөлмөдө бар. Мына ушундай көрүнүштү. Андан ары ушул жерден түз өтсөк дагы бир чоң зал бар экен. Мынакей. Бул жердин полу жагаштан болгон пол тугандар. Потолок гипсокартон, дуалдары шпаклевка жана
Түндүк тараптан чоң терезе орнатылыптыр. Үйдө Акнет интернет теле бар экен, ал жөнүндө айтып атырмын. Мына ушундай көрүнүштө. Андан ары түз эле бул жака өтсөк, дагы бир зал бар экен. Потолок пластика туугандар. Түндүк тараптан терезе орнотулган. Бул жыгачтан болгон пол. Мына ушундай көрүнүштө. Эми кайра эле бул жактагы залга чыгып, сол тарапка кайрылсак. Жакта бир спальня бөлмө бар экен туугандар. Потолок пластика. Чыгыш тараптан бир форточка орнотулуптур. Булалдары обой, пол жыгачтан болгон пол. Мына ушундай бөлмө туугандар. Мында башка дагы бир бөлмө бар экен, бирок азыркы учурда ал жерде үй ээсинин балдары болгонуга байланыштуу көргө салгам жок. Өзүңүздөр келгенде алынып көрүп алсаңыздар болот. Эми коросуна чыгып калган маалыматтарды берейин туугандар. Туугандар, мен санузелди көргөзүштү унуттурмун. Бул жакта мынакей душ, үйдүн ички тарабында туалет. Ушул жерде жайгашкан, киргенде эле оң тарапта. Дуалдары кээ бир жери пластика, кээ бир жери кафель экен. Пол деле кафель, потолок пластика жана түштүк тараптан чоң бир форточка орнотулуптур туугандар. Ички тарабына ракайын орнотулуп, суу деле чыгарылган. Кайра үйдүн короосунда эми сиздерге үйдүн арт тарабындагы жер жемшекен жерди, бактарды көргөзөйүн. Үйдүн батыш тарабынан ушундай, үйдүн арт тарабындагы жерге өткөн ушундай жер бар экен туугандар. Мынакей бул үйдүн батыш тарабы. Арт тарабына өтсөк, мынакей бул жакта мондай стяжка болгон жер, ал жакта бир навестин ыйтарын отун кана катары иштетишет экен. Жана ал жакта сарай, бул жакта деле бир кладовка бар экен туугандар. Андан ары түз өтсөк, айта кетсеңиз, бул жакта үйдүн тышкы тарабындагы туалет, пескоблок менен бүтүрүлгөн. Анан бул жерден үйдүн арты тарабында мондай жер жемишекенге жер бар экен. Жана айткандай эле жердин аянты 10 соток. Көрүп турганыңыздардай, азыркы учурда үй ээлери помидор, картошка жана башка жер жемиштерин эгип койгон учуру өрүк багы, жаш алма бактар жана башка көптөгөн бактар деле бар экен. Чек араларын көрүп турганыңыздардай өзү байкалып эле турат. Бул жагын шифр менен, калган жактарын зымтор менен тосулган. Негизинен кимге жаккан болсо келсеңиздер, үй ээси сиздерге 10 соток жерди чек арасыны көргөзүп берет. Мынакей мына ушундай көрүнүштө. Жаш алма бактар, өрүк бактар жана башка бактар деле бар. Эми бул үйдүн баасын айтайын туугандар. $48,000 деп атышат. Үй ээлери бир аз эле арзандатуу болот деп айтты. Сүйлөшүп көрүңүздөр зона кылып. Негизги маалыматтарды дагы бир жолу эскерте кетейин. Жердин аянты 10 соток туугандар. Новопавловка Советская көчөсүндө жайгашкан. Бул жерде Киркамстром, Дордой Моторс деле жакын жерде болуп калат. Жана бул жактагы Глобус, мектептер көп эле ушундай жерлер жакын экен. Чоң трассанан 200 метр түштүгүрөктө жайгашкан, жолдун тоо тарабында. Канализация бар экен, бул жакта газ природный, суу, свет, отопление баары бар туугандар. $48,000 сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин экранга калтырам, зона кылып сүйлөшүп көрүңүздөр туугандар. Анан ушул видеону достор менен, группалар менен бөлүшсөңүздөр, мага үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда эмес менен коштошом, кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.